Күнсулуу Маматкулова үйдүн намысы. Улгайган бир кемпир акырын бөлмөсүнөн чыкты. Конок бөлмөсүнөн небереси менен келинин үндөрү угулуп жатты. Уулум, дасторкон даяр. Тамагыңды коюп койдум. Кел, муздап калайлык ичип ал. Муну уккан чоң эне бөлмөнүн бурчуна айылдан кошо көтөрө келген жер төшөктүн үстүнө олтурду. Небереси чоң энесин көрө калып, «Чоң эне, келиңиз, чогуу ичели», деди. Кемпир маанилүү үшкүлөнгөн соң, «Үйдүн эркеги келгиче кечки тамакка олтурулбайт. Атаңар келсин, чогуу тамактанабыз, Кудай буйрса», деди. Келин, «Ай, коюңузчу апаке, илгери ошондой экен го. Азыркылар ачка болгондо дасторконго отура берет, атабыз келгенде жейт да». Кемпир, «Кызым, адамдардын кандай адеби бар болсо, үйлөрдүн дагы намысы жана адеби болот». Небереси чыдабай, мазактагансып сөзгө кошулду. «Апейда, чоң эне, үйдүн намысы деген эмне экен? Айтып берчи гана, кызык болуп жатат», деди. Кемпир сөздү баштады. «Биз кичине кезибизде апаларыбыздан, аталарыбыздын каршысында адептүү отурганды үйрөндүк. Үйдө ата-энебиз барда бутту сунуп отурбай, улуулар сүйлөп жатканда сөз укууга берилмейинче сөзгө аралашчу эмеспиз. Улуулар бөлмөгө киргенде дароо тура калып орун берчүбүз. Эч качан атабыз дасторконго отуруп, даамыбыз тийгиче дасторконго кол узатчу эмеспиз. Атабыз келип, Бисмиллахир-рахманир-рахим, келгиле, тамактан алгыла дечү. Ошондо гана жыргап тамак иче баштачубуз. Тамак ичип бүткөн соң, бир туугандар менен кезектешип, дасторкон дубасын окуйт элек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн толугу олтуруп, жеген тамагына эч нерсе жетпейт го чирким. Бул дасторкон адеби болуп саналат, балам». Небереси, «Ушунчалык басым кылынса, депрессия болчу эмес белеңер анан?» деп сурады. Чоң энеси, «Жок, балам, биздин учурда сый болгон үчүн сүйүү да түбөлүк болчу. Сүйүү бар болгон соң депрессияга кирген эч ким кездешчү эмес. Тамактар даамдуу, уйкулар таттуу, эс алдыруучу болчу. Билесиңби, мен депрессия деген сөздү биринчи жолу ушул жактан уктум. Жада калса айылда бир кем акыл адам бар эле. Жинди Ыбрайым дешчү аны. Бирок ал деле ушундай бактылуу адам болчу дейсиң. Керели кечке көчөдө балдар менен ойноп, ачка болгондо бир эшикти такылдатып, «Аба, ачка болдум, аба, суу берчи» дейдиле. Кайсы каалаган такылдатса да бош жөнөтүлчү эмес. Чачтары өсүп кетсе кыскартып, мончочу киринтип тазалап койду эле. Жума күндөрү соодагерлер колунан кармап, намазга да жетелеп барышчу. Кыскасы, эч ким аны кагып сыйлчу эмес. Азыр болсо эч нерсеге сый урмат калган жок. Мына карачы, үйлөрдө да сый жок. Бул шаарда кеч кирсе да эч ким терезе пардаларын жаап койбойт. Үйдүн ичи бүт көрүнүп турат, бирок эч ким уялбайт. Биз болсо күйгүн кирелекте калың пардаларды жаап, үйдүн жарыгын күйгүзүп коет элек. Жада калса парда жабык болсо да кийимибизди которгондо жарыкты өчүрүп, жерге тизиле отуруп, анан алмаштырат элек. Көлөкөбүз дагы сыртка көрүнүп калса, жүзүбүз кызарып уялат элек. Ошол убакта келини олтурган жеринен турду дагы уялыңкы башын шылкыйта бөлмөнүн пардаларын жапты. Чоң энеси сөзүн улантты. «Үйдүн адеби пардалардын жабылып жабылбаганынан билинет, дешчү улууларыбыз. Үйлөр бийик, дуалдар менен курчалса дагы эч ким ич кийимдерин көз көрүнө жерге илип жайчу эмес. Үйгөн шалбарымды эң алдыңкы кермеге жайып койсом, апам келип, «Кой, эй, бул эмне кылганы? Атаң короого чыгыптыр, сенин шалбарың килинип турат. Уялганымды кантейин? Кирүүгө тешик таппай калбадыңбы? Экинчи кайталанбасын. Ич кийимиңди эң аркадагы көрмеге асып жүр. Үстүнө узун жоолук жаап, анын үстүнө башка кийим илип коюп жүр. Ботом. Эмне илинип турганы көрүнбөсүн. Намысыбыз, адебибиз жоголсо, иманыбыз да жоголот», деди. Мен болсо ал кезде 12 жаштагы секелек кыз элем. Апам буларды айтып жатканда жерге кирип кете жаздагам.
Азыр ошондойбу? Өткөндө балконго чыгып карасам, маңдайгы кошуна баардык кирин жайып коюптур. Уялып кайра кирип кеттим. Азыркы заманда сыртта тамактанышчу болдук. Көз акысы болуп жатат. Эч ким муну ойлонгон жок. Базардан алынган азыктар да, иши көрүнгөн баштыктар да үйгө алынып келип келет. Аларды ала алган да, ала албаган да бар. Көз акысы кызганычты туудурат. Бирөөнүн көзү түшкөн азыктар эми аш болобу? Албетте. Жегениңер аш болбой депрессия болуп, дарыгерге көрүнөсүң. Үйдүн дагы бир адеби бар. Эң маанилүүсү ушул менимче. Үйдүн ичинде болуп өткөн окуялар эч качан сыртта айтылбаш керек. Желип ичилгендер, уруш талаштар, бактылуу учурлар бул да үйдүн намысы болуп эсептелинет жана эч кимге айтылбашы керек. Ошол үчүн илгери үй ичиндеги маселелер оңой эле чечилчү. Анын үстүнө өзгөчө эрди катындын ортосунда болуп өткөн окуялардын чөйрөгө жайылтылуусун эң чоң күнөө экендиги айтылып келген. Туурабы, Лейла? Деди келинине. Лейла уялып, ооба апакем, дей алды жөн гана. Небереси, чоң эне, азыр интернет деген бар. Адамдар барган ресторандарынан баштап, жеген тамактарына чейин строго тартып, миңдеген адамдарга көрсөтүшөт. Кокуй, уят да, адам жегенин кантип көрсөтсүн, деди таңдана чоң энеси. Небереси, ах чоң эне, майда чүйдөсүнө чейин бөлүшүшөт. Кыдырган жерлерин, жеген тамак аштарын, алган буюмдарын, кийим кечесин, жада калса аялдар күйөөлөрүнөн алган гүлдөрүн жана жазган каттарына чейин көрсөтүшөт. Чоң энеси, окей балам, сен эмне деп жатасың? Кыямат күнү келди дечи, үйлөр жылаңач болду дечи. Көз жашын көлдөтүп сөзүн улантты. Биз күйөөлөрүбүз менен жанаша баскандан дарданчубуз. Жесир калгандар бар, турмушка чыга албагандар бар. Алардын көңүлүндөгү жараларга туз баса көрбөйлү деп, күйөөлөрүбүздөн бир кадам артта басчубуз. Азыр болсо, уруш талаш ортодо, сүйүүлөр ортодо. Албетте, жеке жашоо калбаган соң, чын жүрөктөн жасалган иштер да жогот. Үйдүн берекети улууларды сыйлоодо жатат. Үйдүн намысы жабылган пардалар, сүйүүнүн намысы жашыруун болууда. Көздүн намысы сурмаларда, денинин намысы жаунууда. Уялуу ыймандын бир бөлүгү. Анда келини. Уялуу бул ыймандын бир бөлүгү. Анда келини. Туура айтасыз апа. Биз намысыбызды жоготкон сайын саналарыбыз, жүрөк заадаларыбыз көбөйдү. Небереси акырын кашыгын коюп жатып. Апа, мен атам келгенде тамактанам, деди.